Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. 1941-жылдын 22-июнунда таңкы саат 4-тө башталган согуш 1418 күнгө созулган. Фашисттер биринчи эле күнү 1200 советтик учакты жок кылышкан. 34 миллион 476 миң советтик жоокер согушка катышкан. Анын 500 миңин аялдар түзгөн. Дээрлик 4 жылга созулган улуу ата мекендик согуш зор кыйроолорго алып келген. Согуш жылдарында СССРде 1710 шаар, 70 миңден ашуун айыл, 32 миңдей завод, фабрика жана 98 миңге жакын колхоз талкаланган. Кыргызстандык жоокерлер согуштун биринчи күнүнөн эле фашисттик баскынчылар менен баатырларча кырмашышкан. Биринчи күнүнөн эле дегенибиз СССРдин чегиндеги Брест шебин коргоо улуу ата мекендик согуштун тарыхында маанилүү күндөрдөн болгону талашсыз. Брест чебиндеги советтик аскерлер бир айдан ашуун убакыт бою чепти тыштан эч кандай жардам көмөксүз коргоп, душманга тарттырбай кармап турушкан. Алардын арасында кыргызстандык Фурцев да болгон. Ал Каракол шаарындагы Ленин атындагы орто мектептен окуп тарбия алган. Ал эми Бишкек шаарынан аскерге чакырылган Дмитриев 1941-жылы 10 июлда Белоруссиянын Борисово шаарын коргоодо көрсөткөн эрдиги үчүн кыргызстандыктардан биринчи болуп Советтер Союзунун баатыры алган. Улуу ата мекендик согушка Кыргызстандан 360 миңден ашуун адам аттанып, алардын ичинде 1000ге жакынын аялдар түзгөн. 160 миңден ашуун жоокер согушта курман болгон. Советтер Союзунун баатыры наамын алган биринчи кыргыз баатыры Дүйшөн Кулшопоков эле. Улуу ата мекендик согушта кыргызстандык 150 миң жоокер орден жана медалдар менен сыйланып, 76 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыган. Кыргызстандык 29 жоокер даңк орденинин 3 даражасын алган. Говорит Москва. Говорит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. 9 май жеңиш майрамы Совет элинин эң ыйык, эң улуу майрамы. Анткени бул күнгө жетүү үчүн Совет эли 27 миллион адамынан ажыраган. Бул күн Совет элинин 4 жылга созулган эң оор, эң кайгылуу улуу ата мекендик согуштагы фашисттик Германиянын үстүнөн жеңишке жетишкен күн. 1945-жылдын 8 майы күнү саат 22-ден 43 мүнөт өткөндө Берлин шаарына жакын Калхорст шаарында Вермахтын атынан генерал фельдмаршал Кейтел, Кызыл армиянын маршалы Жуковдун жана союздаштарынын атынан катышкан Англиянын авиация маршалы Теддердин катышуусунда биротоло жана толук багынып берүү капитуляция жөнүндөгү келишимге кол койгон. Бул мезгилде Москва шаарында 9 май кирип калган эле. Иосиф Сталин ошол замат 9 майды жеңиш күнү деп жарыяланган жарлыгын чыгарып, эртең менен саат 6:00-дө
радиодон атактуу диктор Левитан бүткүл Совет элине жарыялаган. Бул күндөгү эң биринчи согуш күнүнүн майрамдоо болуп көрбөгөндөй майрамдалган. Көчөдө жайнаган эл бирин бири куттуктап, ыйлап, өөп куттуктап жүрүшкөн. Кечинде саат 22:00 Москвада Миң Замбректен СССРдин тарыхында болуп көрбөгөндөй масштабтагы 30 залп менен жеңиш салюту берилген. Бирок 1948-жылдан баштап 9 май жумушчу күн деп жарыяланган. 1965-жылы гана жеңиштин 20 жылдыгында 9 май жеңиш күнүн кайрадан жумушчу эмес күн деп белгилеп, майрам толук атрибуттары менен майрамдала баштаган. Аскердик парад, согуш ардагерлерин салтанаттуу жүрүшү, жеңиш салюту СССРдин бардык баатыр шаарларында жана улуттук республикалардын борборлорунда өткөрүлгөн. Түбөнбай Байзаков эскергиле жана тынчтык ыры. 4 жыл бою тынчтык шаңы тыйылып, тирүүлүккө согуштарды жабышкан, жап-жаш болгон, талай жоокер кыйылып, жер алдынан түбөлүк жай табышкан. Аккан канга, төккөн жашка жуурулган, ар кай жерде эстеликтер курулду, көөдөн керип, колу көккө созулган, көрөсүңөр таш денелүү уулду. Дал ошолор курман болгон майданда, дарыкан жерди фашисттерден коргойм деп, дал ошолор дарман кошкон дарманга, дарыкан жердин нанын тузун актайм деп. Аянттарда күйүп турат от болуп, курман болгон жоокерлердин көздөрү. Эскергиле ошолорду көргөндө, эскергиле жок болсо да өздөрү. Каргыш согуш канча жанды жалбартты. Каргайтаны өлгөндөрдүн жарлары, каргайтаны кара кийген энелер, кайра кыргын көрбөсүнчү балдары. Баар алып келди жеңиш майрамы, бактар гүлдөп тегизмеме байлады. Торгой көккө туюк чекит койду да, тыным албай тынчтык бузуп сайрады. Мейли торгой бузса бузсун тынчтыкты, көргүм келбейт өлүм менен мылтыкты. Согуш бүттү, таңдык соңку жараны, согуш бүттү, тынчтык күнү таң атты. Башкалардан майрам көп ушулай, баарыбызга бакыт ачкан сулуу май, тоодой 99 май күнү жүрөгүмдөн жараланган уулумдай, жеңиш күнгө салтанат, жеңгендерге салтанат. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көргүнчө эле араң жанга жок болуп, өрттү чаңды кечип чабуу салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, баары жыттанган адамдардын самайларын акчанган көздөрүнөн, жаш кылгырып шаттанган